Ысык көлдө 44 уникалдуу геологиялык мурас орун алган. Анын 36сы улуттук, 8и дүйнөлүк мааниге ээ деп табылган. Көл өрөөнүндөгү геологиялык мурастарга көлдү курчап турган бийик тоолор, мөңгүлөр, өрөөндүн климаттык шарты, Тоң районундагы Коңорчок, Мыкачы, Аксай, Ак Өлөң жана Жети Өгүз сыяктуу жомок тоолору кирген. Тескейжээк коомдук уюму 2017 жылдан бери геологиялык мурастардын жаралышын, тарыхын изилдеп, ЮНЕСКОнун жол картасынын негизинде иш алып барат. Мына биздин тоолорубуздун ошол геологиялык жаралыш тарыхын изилдеп, ыйык жерлерди изилдеп, маданий мурастарды изилдеп көрсөк, казылбай жаткан эле кенч сыяктуу ушундай көп кенчтерди таптык да. Мисалы үчүн 8 геологиялык мурастарга эмнелер кирет? Бул Ысык көлдүн тескей жээги. Ысык көлдүн тескей жээги көлдүн жээгинде туруп, ушул бийик тоолуу мөңгүлөрдү көргөн ландшафт, ушул ландшафт өзү геологиялык мурас деп саналат. Анткени ошол жер жаралганда ошо мөңгүгө чейинки тоолор кыркалары бир 4 катар болуп турбай, ушундай сейрек кездешүүчү дүйнөдөгү ландшафттар экен. Уюмдун төрайымы Жылдыз Асанакунованын айтымында жакынкы күндөрү Парижден атайын геологиялык изилдөөчүлөр келет. Атайын топ көлдөгү мурастарга мониторинг жүргүзөт. Көл өрөөнүндөгү геологиялык мурастардын тарыхы бекемделсе, уюм геопарк макамын берүү сунушун киргизет. Биз коомдук уюм катары, демилгечи катары биз эмне себептен ушу геопаркка аракет кылып атабыз? Бизге негизи эле геопарктын эмне кереги бар? Баягы гео деген жер да, а парк деген ошо жердин паркы дегенди билдирет. Тескей жээкте бүгүнкү күндө уникалдуу 8 геологиялык мурас бар экен. Ушул 8 геологиялык мурас дүйнөлүк маанидеги деп табылды. Ал эми 36сы болсо, бардыгы 44 геологиялык мурас табылган, 36сы улуттук маанидеги. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу Ысык көлүнүн тескей жээгине көбүнчө чет өлкөдөн келген туристтер кызыгат. Анткени биздин дестинация 17 жылдан бери жашыл туризм менен алектенебиз. Жөө турлар, ат турлар бар, велотурлар бар. Быйыл Ысык көлдү жарнамалоо жакшы башталды. 2 күн мурда облуста туристтик сезондун расмий ачылышы өттү. Буга утурлай эле эл аралык марафон, бизнес форум уюштурулду. Ар бир иш-чара чет элдиктердин катышуусунда өттү. Эл аралык бизнес форумга Орусия, Япония, Монголия, Түркия, Венгрия мамлекеттеринин тур компанияларынын өкүлдөрү катышты. Форумдун жүрүшүндө туризмди өнүктүрүү жана туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жаатында докладдар көрсөтүлдү. Туризм департаментинин директору Самат Шатманов тармакты арттыруу үчүн мамлекет болгон күч аракетин жумшайт жана кызмат көрсөтүүлөр ар бир туристтин көңүлүнө төп келе тургандай болот деп ишендирди. Республикабыздын ички дүң продукциясына болгон салымы, мисалы үчүн 2019 болсо, 2020 жылы 2,9% түзгөн болсо, ал эми 2020 3,6% түздү. Ал эми быйылкы баягы дерлик ушу министрликтин департаменттин жалпы иш-чарасынын алкагында бир топ келишимдер түзүлдү. Биз жылдын башында эле ушул жайкы сезонго даярдыгы боюнча өзгөчө пландык ведомстволор аралык пландык баягы планыбызды бекитип, Кыргызстандын кооз жаратылышы бир гана Ысык көл менен чектелбейт. Ар бир облус өзүнчө бир кереметтүү кооз жаратылыш менен курчалган. Ички жана сырттан келген туристтердин кызыгуусун арттыруу үчүн бүт бардык шарттар түзүлүшү керек дейт Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Ар бир райондук борбордо эми бизде ошондой өзүнүн жеке үй бүлөлөр ошол сырттан келген туристтерди коноктогону мисалы бизде бар, а мисалы коңшуларда жок. Азыр өзбек менен казактар келип кадимкидей силер ушуну кандай өнүктүрүп алдыңар, кантип биз ошол бизде ошол жергиликтүү жамааттарды ошого аралаштырып, ошолорго көндүрүп, ушундай жеке менчик мындай бир мейманкана эмес, эми ушул үйүндө коноктоозу боюнча ушундай бир индустрияны ачып аласыңар деп. Бул байкалбаганы менен жүздөгөн үй бүлөлөрүбүз буну мындай кадимкидей чоң эле бизнес. Эми Сөңкөлдүн тегерегин айтып атабыз. Эми көлдү деле айтсак бул өтө чоң бир индустрия. Эми бунун баардыгын эми албетте биз жакшы бир дүйнөлүк стандартка алып келишибиз керек. Ысык көлдө өткөн эл аралык бизнес форум жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен туристтик бизнес тармагын байланыштырууга шарт түздү. Форумда айтылган сунуштар, жасалган презентация докладдар бири-бирине ширелишип, көп тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө багытталды. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.